Менин суроом Талас областы боюнча барбы айыл өкмөт кирген ушул мыйзамга? Талас обласы боюнча айыл аймактар кирген эмес экен, элдин саны жетпегендигине байланыштуу. Бирөө да кирген эмес, Нарын областында барбы? Нарын обласынан да жок. Ысык көл областында? Ысык көл обласынан да жок экен. Анда бул кичине адилетсиздирээк болуп калат окшойт бул мыйзамыңыздар. Себеби дегенде бардыгын адилеттүү карашыбыз керекпиз. Азыр бөлүнүү жаруулар болот, урматтуу туугандар. Ошон үчүн эмне себептен 42-ни киргизип атасыздар? Эмнеге 20 000 деп парок коюп атасыздар? Эмне кайсы критериянын негизинде? Мен жогоруда белгилеп кеткем, ушул мыйзамдын мындай нормасы менен биз бүгүн сиздерге келип ушул тизмени сунуштап атабыз. Жок, бул бүгүнкү күндө бул мыйзам абден керектүү мыйзам болуп атат. Адилеттүү карап келип туруп, дагы бышырып тургандан алып келбейсиздерби анда? Эгер мүмкүнчүлүк болсо ушуга. Түшүндүрүп коюңуз. Анда укрупнение барабызбы? Кандай кылабыз? Бир сунуштабайсыздар бирденкени анда. 20 000ден ашык дегенче жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары деген мыйзамда аныкталган. Ал эми бул класстык чендер боюнча азыркы каралып жаткан мыйзам класстык чендерди ыйгаруунун тартибин жөнгө сала турган мыйзам. Түшүндүм. Эки мыйзамды бири-бирине шайкеш келтирүү максатында Түшүнүп атам, урматтуу. Мен айтып атам, адилеттүү караңыздар деп атам. Адилеттүү биз могу 3 областтын бир дагы айыл өкмөтү кирбей атат. Анда укрупнение барайлы, кандай? Сиздер эмнени сунуштайсыздар анда? Айыл өкмөттүн ортосундагы азыр талаш тартыштар болот да. Ооба, эми болочоктогу маселе бул АТР маселеси. Бирок болуп калса, элдин саны жетсе, турайт белгилеп атасыз. Жетпейт да, кантип жетет? Бир айыл өкмөттө бизде Талас областы боюнча 6 000, 7 000ге чейин 20 000 болуш үчүн дагы канча жыл керек? Анда укрупнениени алып келгиле анда. Укрупнение болот, укрупнениенин атын Жок, болуп турганан алып келгиле, адилеттүү кылгыла. Азыр бул мыйзамыңар мен муну колдобойм, ачык эле айтайын. Башкасын билбейм. Биз бүгүн Рахмат.